20 жылдан бери айдоочулук кызматты аркалаган Улан Калыков бүгүн жаңы келген заманбап автокранга олтурду. 30 тонна жүктү бирдей көтөргөн бул техника биздин жол курулушубузга абдан керектүү дейт. Ал тонналаган көпүрөлөрдү жайгаштырууда жана көптөгөн жумуштарга зарылууна. Негизи муктаж болчубуз да ушул крангач. Ар кимден жалдап эле акчасын төлөп иштетип жүргөнбүз да буга чейин. Бизде жок болчу мындай техника. Келгендердин баардыгынын жылы жаңы унаалар: автогрейдер, автокран, компрессор, жол таптагыч, жол кескич, жүк ташыгыч жана башкалар. Алар менен 180 тонналык асфальт менен бетон чыгарган жана таш чайноочу завод чогуу келди. Ямычный ремонтторго, жолдорду, гравий жолдорду сүрүүгө жана быйылкы салына турчу планга берилген жолдор сала турганга атайын бөлүндү. Мындан сырткары бизге 2023 жылы дагы техникалар келген. Ал техникалар менен бүгүнкү күндө бир топ жеңилдетилген иштерди аткарып келатабыз. Жаңы келген техникаларга ишкананын кызматкерлери да кубанууда. Эми кол менен кылган жумуштар заманбап техникалардын жардамы менен аткарылат дешет алар. Жылы жаңы унаалар көп жылга бузулбай кызмат кылышат деп дагы үмүт артышууда. Мына 2 жылдан бери жанагы могу жолчулардын спецтехникасы, жолго как раз керектүү техниканын баары келип отурат. Мына бүт жаңыланды десем жаңылышпайм. Мындай область эмес, Кыргызстандын деулардын ушунча бир областка келгендей техника жок болчу. Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканасынын номер 35 жол тейлөө ишканасына 2023 жылы дагы 45 жаңы техника келген. Алар көл аймагындагы титулдук планга кирген жолдордун баардыгына катышат. Балыкчы Барскон Каракол унаа жолунда дагы 20 чакырымга жакын каттамды жасап жатышат. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.